Kuveyt өлкөсүнүн Ас-Сафа кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасындагы Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси аркылуу Кыргызстанда жүрүп жаткан COVID-19 инфекциясынын жайылышын алдын алуу иш-чараларына жалпы эсебинде 200 000 акш долларын бөлдү. Бүгүнкү күндө Каржы министрлигинин коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу иш-чараларына карата ачылган тайын бирдиктүү эсепке Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан 2 миллион сом эсебинде акча каражаты которулду. Мындан тышкары Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси аркылуу бир дана атайын дем алдыруучу аппарат алынып Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин балансына өткөрүлүп берилди. Азыркы убакытта аябай керектүү аппарат. Аты ИВЛ деп коет, искусственная вентиляция легких. Жанагы аябай оор болгон дыхательный недостаточность менен ооруган адамдар пневмония менен ушул аппарат аябай жакшы жардам берип, кислородду, кычкылтекти өпкөсүнө алып барып, организмде неме. Именно ушул аппарат аябай муктаж убагында келди. Бизге абдан чоң рахмат биздин спонсордорубузга. Так, эми айтсаңыз, бул аппарат менен коронавирус илдетине чалдыккан адамдарга жардам тийеби? Аябай оор болуп келген, дем ала албай калган, өпкөсүнө суук тийип, жана коронавирустан осложнение болгондорго бул аппарат аябай керектүү неме. Даже коронавирус бүткөндөн кийин деле башка ооруларыбызга, өпкөсүнө неме болгондорго да бул эми аябай муктаж эме алган аппарат да. 2020 жылдын март айынын аягына чейин дагы 2 дана атайын дем алдыруучу аппараттары коомдук бирикме тарабынан тапшырылат. Ошондой эле коронавирус инфекциясын аныктоочу 14 000 дана экспресс тесттерди алып келүүгө макулдашуулар жүргүзүлүп бүтүп, жакынкы убакта тесттердин келиши күтүлүүдө. Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси Кувейт өлкөсүнүн Ас-Сафа деген кайрымдуулук фонду менен биргеликте ушул Кыргыз Республикасындагы ушул азыркы болуп жаткан илдетке каршы күрөшүүгө жардам катары 200 000 акш долларын бөлдү. Мындан ташкары дагы жардамдарды айта кетсек, бул дагы экспресс тесттер, алар да жетишсиз болуп атыптыр биздин өлкөбүздө. Ошого биз азыр Кытай мамлекети менен сүйлөшүп 14 000 экспресс тесттерди алып келгенге макулдашууларды бүтүрдүк. Аны дагы ушу жакынкы марттын аягына чейин келип калат деген үмүттө күтүп атабыз. Мындан тышкары жанагы колунда жок үй бүлөлөргө ушул өзгөчө кырдаал учурунда ошолорго жардам катары азык түлүктөрдү, жанагы дезинфицирующий эмелерди алып барып берип, ошентип жардам көрсөтүп жатабыз. Жогоруда айтылган акча каражаттары дары-дармектерге, керектелүүчү медициналык жабдыктарга жана колунда жок үй бүлөлөрдү керектүү азык-түлүк менен камсыздоого жумшалат. Айтылган акча каражатынын суммасы өлкөдөгү өзгөчө кырдаалга ылайык 250 000 акш долларына чейин көтөрүлүүсү мүмкүн.